Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз Аллах Таалага эң сүйүктүү болгон амалдар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Мына ушунун катарында бул кечиримдүүлүк турат. Кечиримдүүлүк өтө улуу ибадат. Аллах Таала жакшы көрө турган ибадат. Аллах Тааланын кечирими боло турган. Аллах Таала тараптан өтө улуу сооп, сыйлык, ажырлар боло турган ибадат. Мына ошондуктан пенде ар дайым кечиримдүү болуш керек. Эгерде сизге бирөө жаман сөз айткан болсо, сиздин үй бүлөңүзгө, мал жаныңызга бир аз зулум кылып койгон болсо, же сиздин үй бүлөңүзгө жаман сөздөрдү айткан болсо, мына ушудан өч ала албастан сабырдуу болуп, аны кечирип кое турган болсоңуз, анда Аллах Тааланын сизге сүйүүсү болот, Аллах Тааланын сизге кечирими болот. Кыямат күнүндө сиз бейиш ээлеринен болосуз. Бул нерсе жеңил эмес албетте. Адам өзүнүн нафсы шахватын тыйып кечире турган болсо, Аллах Тааланын жер бетиндеги пенделерин бир көз жумуп алардан өтүп кое турган болсо, Аллах Таала да сиздин күнөөлөрүңүздөн өтүп коет. Аллах Таала да сизге ушул нерсеңизди ибадат деп эсептеп, Аллах Тааладан эмнени үмүт кылган болсоңуз, Аллах Таала мына ошол нерсени сизге берет. Ошондуктан биз бул дүйнө жашоосунда эле өзүбүздүн акылыбызды толук алып калбашыбыз керек. Мен сөз түрдө адан өч алып, өзүм мугуман чыгып алышым керек дебешибиз керек. Мына ушул нерсеге акыретке калтырышыбыз керек. Мына ушул нерселерди акыретте биз дагы Аллах Тааланын кечиримине муктаж болобуз. Аллах Таала тараптан соопко муктаж болобуз. Мына ушундай учурда биз пенделерди кечирип кое турган болсок, өзүбүздүн бир кичинекей нафсыбызды тыйып кое турган болсок, кечиримдүү болуп, өзүбүздү кармап кое турган болсок, эгер куч кудурети жетип турган болсо дагы бир куру намыс калтырбастан, анда Аллах Таала сизди кыямат күнүндө дозоктон куткарып бейишке мына ушундай татыктуу адамдардын катарына кошуп коет. Акыретте мына ушул кылган ишиңиз үчүн мына ушундай улуу соопторду берип коет. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул дүйнөдө эле акылардын баарын алып албашыбыз керек. Кыямат күнү дагы кээ бир акыларды калтырышыбыз керек. Албетте кыямат күнү барган кезде биз аябай соопко зар болобуз. Сиз эртең менен кечинде күнөө дуа кылып аткан: Аллахым мени кечир. Аллахым мени дозоктон куткар. Аллахым мага бейишти бер. Аллахым менин пайгамбарлардан бирге кыл. Солихтер менен, сыдыктар менен, шахидтерден бирге кыл деп дуа кылып аткан нерсеңиз ушул эмеспи? Эгер сиз кечирип кое турган болсоңуз, мына ушул сиз дуа кылып жаткан нерсе болот сизге. Аллах Тааланын кечирими болот. Аллах Таала вада кылган бейиш болот. Аллах Таала кыямат күндө сиз дозоктон куткарып, өтө улуу сыйлык жазалар менен бейиште сизге жыргал жошо берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз кечиримдүү болуп коюшубуз керек. Күчүбүз жетип турган болсо дагы Аллах ыраазычылыгы үчүн кечирип кое беришибиз керек. Албетте мунун сооптору эч качан куру кетпейт. Мына ушул тууралуу эми келген кээ бирки хадистерге, аяттарга токтолуп өтө турган болсок, бул кечиримдүүлүктүн сообу тууралуу айталы. Андан кийин кечиримдүүлүккө бизге өтө улуу сабак болуп берген пайгамбарыбыздын окуялары жана кээ бирки сахабалардын сөздөрүнөн айтып өтөлү. Биринчи эле кечиримдүүлүктүн сообу бул Аллах Тааланын буйругуна моюн сунуу, ибадат болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде кечиримдүүлүккө бизди буйруган. Аллах Таала айтат: "Худул афва ва'мур бил урф ва арид анил жахилин." Кечиримдүү болгонуң, адамдарды жакшылыкка чакыргының, адамдарга жакшы ишти үйрөткүнүң жана наадандардан жүз үйрүгүнүң дейт. Ар кандай наадан адамдар менен, бейбаш адамдар менен талашып, жанжалдашып отурбагын дейт. Демек, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизди буйруп атат. Худул афва, кечиримдүү бол деп буйруп атат. Аллах Таала өзү жакшы көргөн нерсеге буйруйт. Шариятта кандай Аллах Таала буйруган буйрук болбосун, кандай ибадат болбосун, мына ушул ибадатты Аллах Таала жакшы көрөт. Демек, Аллах Таала кечиримдүүлүккө буйруп атабы? Аллах Таала бул ишти жакшы көрөт. Жада калса, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыянат кылган кафырларды дагы, яхудтарды дагы Аллах Таала кечирип койгонуң деп пайгамбарыбызды буйруган. Кур'ан-ы Каримде: "Ва'фу анхум",
аларды сен кечирип койгон деп мына ушинтип буйруган. Дагы пайгамбарыбыз хадисинде келет, Аллах Таала бул кечиримдүүлүктү жакшы көрөрү тууралуу. Пайгамбарыбыз төмөндөчө дуа кылат. Аллахумма иннака афуун. Аллахым, сен кечиримдүү болгон затсың дейт. Демек, Аллах Тааланын сыпаттарынан бири, ысымдарынан бири бул афу, кечиримдүү болгон зат. Аллах Таала күнөөлөрдү кечиргенди жакшы көрөт. Пенделерин күнөөлөрүн Аллах Таала кечирет. Өзгөчө пенделер истигфар айтып, тооба кылып кайта турган болсо, күнөөлөрүнө кафарат боло турган жолдорду издей турган болсо, Аллах Таала буларды кечирет. Афу болгон зат. Жана тухибил афуа. Жана сен кечиримдүүлүктү жакшы көрөсүң дейт. Демек, Аллах Таала кечиримдүүлүктү дагы жакшы көрөт. Эгерде пенделери кечиримдүү боло турган болсо, мына ушул сыпатты дагы Аллах Таала жакшы көрөт. Ва афуанни, Аллахым мени кечиргин деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушуну дуа кылып атат. Аллах Таала кечиримдүү зат экен, жана кечиримдүүлүктү жакшы көрөт экен. Кайсы бир пенде кечиримдүү боло турган болсо, Аллах Таала мына ушул пендени дагы Аллах Таала жакшы көрөт экен. Мына ушул пендеге Аллах Тааланын сүйүүсү болот экен. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз кечиримдүү болууга аракет кылышыбыз керек. Дагы кечиримдүүлүктүн сообу бул ошол пенденин даражасын көтөрөт. Аллах Таала мына ушул пендеге ыззаттуулук берет. Адамдардын арасында мен даражам түшүп калды деп пенде ойлошу мүмкүн. Жок, Аллах Таала бул пенденин даражасын тескеринчеси көтөрүп коет. Пайгамбарыбыз айтат: "Вала зулима абдун мазламатин фасабара алейха илля задахуллаху иззан." Кайсы бир пенде бир зулум көрө турган болсо дейт, жана ошол зулумуна сабыр кылып кое турган болсо дейт, ачуусун жутуп, ошол пендеден өч албастан кечирип кое турган болсо дейт, кудурети жетип туруп, ошол пенде кечирим сураган болсо, ошол пендени кечирип кое турган болсо, илля задахуллаху иззан, Аллах Таала ошол пенденин ыззаттуулугун дагы көбөйтүп, анын даражасын көтөрүп коет дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, кечиримдүүлүк бул биздин даражабызды көтөрөт экен. Биздин даражабыз кадыр баркыбызды түшүрбөйт экен. Биз ойлоп калышыбыз мүмкүн, кечиримдүүлүк өч албай калыштык бул пенденин алыстыгынан деп. Жок, андай эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачууну жутууну мактаган. Пайгамбарыбыз бир хадисин айтат: "Күчтүү адам деген бул көптү жыккан эмес" дейт. Күчтүү адам деген бул ачуусу келгенде ачуусун жуткан адам. Ошол адамды кечирип койгон адам. Ачуусун чыгарып, ошол жерде өч алып калбастан, ошол адамды кечирип, өзүнүн ачуусун жутуп калган адам, мына ушул адам күчтүү адам деген. Мына ушул адам кадыр барктуу адам деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мактаган. Биздин жашообузда мунун тескериси. Эгер өч албай калган болсо, өч ала албай калган болсо, бул адамдын кадыр баркы жок экен деп түшүнүп калат. Жок, андай эмес. Эгерде сиз аны кечирип кое турган болсоңуз, ачууңузду жутуп кое турган болсоңуз, Аллах Таала сиздин иззаттуулугуңузду дүйнөдө жана акыретте көтөрүп коет. Дагы бул кечиримдүүлүктү Аллах Таала анын сообун берет. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Фаман афа ва аслаха." Кимге башка бирөө жамандык кылган болсо, аны кечирип кое турган болсо, жана ортосундагы мамилени оңдой турган болсо, фажруху алаллах. Бунун сообу Аллах Тааладан болот деп Аллах Таала Кур'ан Каримде бул кечиримдүүлүктүн сообу мына ушундай баяндап берет. Дагы кечиримдүүлүктүн сообу бул кыямат күнүндө бейиш болот. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Васарию иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха ас-самавати вал ард уиддат лил муттакин." Силер Роббуңардын кечиримине жана кенендиги асмандардан, жерден да кенен болгон бейишке шашылгыла дейт. Ал бейиш муттакиндер үчүн даярдалынган. Аллазина юнфикуна фис-сарра вад-дарра вал казиминал гайз вал афина анин-нас. Ал муттакиндер ушундай адамдар кененчилик учурда дагы, кыйынчылык учурда дагы Аллах жолуна кайрымдуулук кылышат. Аллах жолуна жакшы иштерди кылышат, жана ачууларын жутушат, жана адамдарды кечиришет дейт. Мына ушул адамдарга даярдалган Роббуңардын кечиримине жана анын бейишине шашылгыла деп Аллах Таала Кур'ан Каримде мына ушундай бизге баяндап берип атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул кечиримдүүлүктүн сообу өтө улуу экен. Эми кечиримдүүлүк тууралуу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосун карай турган болсок, пайгамбарыбыз көптөгөн жерде адамдарды кечирген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өлтүрүү үчүн, аны жок кылуу үчүн бир тамакты уулап берген Яхуди аялды дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кечирген. Пайгамбарыбызды өлтүрөм деп
тамаққа у қосып берген адамды дағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кешірген. Сахабалар, я Расулалла, бұл аялды өлтірелі, жоқ қылайлы дегенде, жоқ, аны жөн қойғыла деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мынау үшін пайғамбарымызды өлтірем дегенге шейін барған адамды дағы мынау үшін кешіріп қойған. Жада қалса пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ағасын өлтірген, Хамза радиаллаху анхуны өлтірген адамды дағы пайғамбарымыз кешіріп қойған. Адам өч алуға көз құдіреті жетіп тұрып, аны жоқ қылып қоюға пайғамбарымыз күші жетіп тұрып, мына ошондағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кешіріп қойған. Мұнан сыртқарыдағы пайғамбарымыздың кешірімділігі туралы өте көп оқиғалар, сабақтар бар. Али радиаллаху анху айтады: "Валау анна раджулан шатамани фи узни хазиги" дейді. "Ва тазара фи узни ухра" дейді. Егерде бір пенде менің оң құлағыма келіп тұрып, мына құлағыма оң қолыма келіп мені сөге тұрған болса, жамандай тұрған болса, және сол құлағыма өтіп тұрып, менен кешірім сұрай тұрған болса дейді, мен аның кешірімін қабыл алмақмын дейді. Демек, құрметті мұсылман бір туғаным, адамдарды кешіру, білу, бұл пайғамбарлардың сыпаты екен, бұл сахабалардың сыпаты екен, жана бұл бізден бұрынғы солих кішілердің сыпаты екен, шынығы момындардың сыпаты екен, Аллах Тағалаға жақын болған адамдардың сыпаты екен. Мына ошол кешірімділік. Сіз дағы Аллах Тағаланың сүйікті пенделердің қатарына қосылам, солих пенделердің қатарында болам, шынығы момындардың қатарында болам дей тұрған болсаңыз, анда адамдарды кешіре біліңіз. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.